Assalamu алейкум, урматтуу бир туугандар, кадырман көрүүчүлөр. Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы программасы назарыңыздарда. Биз бүгүн мекенди сүйүү жана мекенге кызмат кылуу, тынчтыктын маанилүүлүгү темаларында сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн башчысы Жоробай ажы Шергазиев устазыбыз келип отурат. Студиябызга кош келипсиз. Сөзүбүздүн башында ушул негизи эле багы мекенди сүйүү дегенде багы чоң масштабта карайт эмеспизби? Негизинен биздин шариятта мекенди сүйүү, сактоо кандай каралган? Темабызды ушундан баштасак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Эң алгач жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Чындыгында мекен бул адам үчүн өтө ыйык жер да. Адамдын киндик каны тамган жер, ал төрөлгөн жер, өсүп чоңойгон жер. Ошол жерде ал өзү эле жалгыз болбостон айлана чөрөсү менен байланышы, негизи адамдын баягы мекени жалпы каралат да. Анын тили, маданияты, үрп-адаты, ата бабасынан калган мурасы, муну ошентип отуруп анын жашаган жери бул өзүнүн баягы мекенине айланат дагы. Bizde şariatımızda bayağı mekendi süyü imandan деген анан сөз калыптанган. Мына ошондон дайыма адам баласы өзү баягы кайсыл жерде жашабасын, ал баягы какыраган чөлдө жашайбы, же бир тоодо жашайбы, же башка жерде кайсыл жер болбосун, ошол туулган мекенине адамдын кусалыгы арта берет экен дайыма. Кандай жер болбосун. Ошондон пайгамбарыбыз деле өзүнүн жашоосунда баягы Меккеде баягы даваты баягы аябай кыйынчылык болгондо Алланын уруксаты менен Мадинага көчөт да. Мадинага көчкөндө ошол Меккеден чыгып Меккени карап пайгамбарыбыз айткан экен да. Я Макка, ма атябука ва атябу рихука деген экен. Мындайча айтканда, о Мекке кандай сонунсун, кандай жыпар жыттуусун. Эгер менин коомум сенден чыгарбаганда, масаканту гойрака, мен сенден башка жерде жашамак эмесмин деген экен да. Баягы аргасыздыктан ошол баягы Мадинага көчүп кетип атат. Эми пайгамбарыбыздын Мадинага барып, Мадинаны мекендеди да. Мадинаны мекендегенден кийин ошол жерге пайгамбарыбыз бата кылып атат дейт да. О Алла Таала Ибрахим пайгамбар Меккеге бата кылган сыяктуу, Ибрахим пайгамбар ошо баягы аялын, баласын таштап, ошол жерге Кудай Таала өзүң береке бер, тынчтык бер деп бата кылат да. Мен эми Мадинага бата кылам дейт да. Биздин сүйүүбүздү баягы Мадинага, Меккеде кылгын, балки Меккеден да көбүрөөк Мадинага сүйүктүүрөөк кылгын деген батасы бар. Андан кийин баягы Ибрахим пайгамбар Меккеге баягы береке менен бата кылган болсо, Мадинага ошол берекенин 2 эсесин бер деген да. Мына ошондон пайгамбарыбыз баягы сапарларга чыкканда, баягы өзүнүн мекенине Мадинага кайра жөнөгөндө, эми ал убакта төө менен баягы ат эшек менен жүрүшкөн да. Пайгамбарыбыз кандай унаада болбосун, баягы Мадинага жакындап, Мадинанын дубалдары, алыстан дарактары көрүнгөндө, баягы унасын тездетип калчу экен да. Баягы шашылгандыктан. Тезирээк жетейин, баягы сагындым, кусалыгымды жазайын деп баягы ошол баягы шашылгандыгын, жакшы көргөндүгүн билдирген экен да. Ошондон пайгамбарыбыз өзүнүн сөзүндө дайыма айтат, бул сапар деген бул азаптын эле бир бөлүгү. Мындайча айтканда, ар кандай кыйынчылыктар болот, адам чаңкайт, чарчайт, ооруп калышы мүмкүн. Бирок пайгамбарыбыз айтат да, кимдин ошол сапарда баягы максаты, жумушу, иши бүткөн болсо, тез үйүнө кайтсын, мекенине кайтсын деген пайгамбарыбыздын сөзү бар экен. Мына ошондон баягы бизде тарых китептерде, эми шарият китептеринде жазылат экен. Баягы мисал катары ошол какыраган чөлдө жашаган бир арабка айтышкан экен да. Күн чак түш келип, керек болсо дарактардын эч нерсесин көлөкөсү жок болуп, аябай ысып калганда эмне кылат элеңер десе, биз ошол таягыбызды кармап алып, малыбызды бага беребиз. Кээде чарчап кеткен болсок, ошол таякты чөлгө бир сайып туруп, башыбызга оронгон жоолукту ушундай ага илебиз, ошондон бир аз көлөкө пайда болот. Ошол көлөкөгө жүзүбүздү тособуз, көлөкө болот. Анан бир аз желкесе, баягы Персиянын падышасы өзүнүн тактысында жаткандан дагы жакшыраак жыргайбыз деген экен да. Болгону бул жанагы
өзүнө болгон мекенин болгон сүйүүсү да. Мына ошондуктан баягы Алла Таала Куранда айтат: "Валакум фи расулиллахи усватун хасана". Силер пайгамбардан жакшы үлгү алгыла дейт да. Жакшы үлгү алгыла дегени демек пайгамбарыбыздын мана ушул жаатта баягы мекенге болгон сүйүүсүн, ошол эле учурда мекендеги жашаган адамдарга болгон жакшы мамилесин, чогуу ошол мамлекетти баягы өсүп өндүрүү ар тараптан мына ошого баягы салым кошуу боюнча жакшы өз насааттарын айткан да. Эми шариатта өзүңүз жанагы тынчтык деген сөздү камтып кеттиңиз. Шариатта тынчтыктын баалуулугу кандай белгиленген? Мисалы ошол адамдар арасында ынтымактыкты, билимдикти сактоо үчүн биздин динибиз эмне дейт? Кандай кадамдарга баргыла дейт? Ооба, бул жаатта эми динде аябай сөз көп, бирок баягы тынчтык деп калганда, тынчтык деген бул дагы баягы Кудайдын ошол жерге берген немат экен да. Мисалы мекен деле ошондой немат. Мисалы кээ бир элдер бар, алардын мекени жок. Биздин Кудайга шүгүр дешибиз керек, мекенибиз бар. Өзүбүзгө таандык болгон жарандык паспортубуз бар дегендей. Мекенибиздин чети баягы такталган, мына такталып бүтүп атат. Андан кийин өзүбүздүн колдонгон акчабыз бар деген, мындай бир туубуз бар дегендей, баягы гербибиз бар дегендей, бул дагы Кудайдан берген чоң немат экен да. Мына ошондон баягы тынчтык болгон жерде өнүгүү болот экен. Мына ошондон баягы пайгамбардын сонун бир хадиси бар. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман асбаха минкум аминан фи сирбихи" дейт. Мааниси, ким эрте менен баягы эс алып турат да, эрте менен көз ачканда мамлекет тынч мамлекетте ойгонсо дейт да. Эми алымдарыбыз айтат, баягы мындайча айтканда, үйүндө ойгонду эрте менен, үйүндө тынчтык. Көчөгө чыкса, жолдо тынчтык. Жумуш иштейин десе, жумуш бар. Мамлекетте ал адамдын жанына, анын мал мүлкүнө, анын үй бүлөсүнө такыр коркунуч жок дейт да. Ушундай адам ойгонсо дейт. Андан кийин муафан фи жасадихи. Ал адамдын 6 саны аман болсо дейт. Ден соолугу таза болсо, ору сыркоолордон алыс болсо, андан кийин валаху кута йомихи. Анын бир күндүк тамагы бар болсо дейт. Үйүндө эрте менен кеч тамагы бар болсо, факаннама хизатуд дуня бихазафириха. Мындайча айтканда, бул дүйнөнүн бардык байлыгы ошол адамдын колунда дейт да. Аны бай деп эсептей бер деген маани. Себеби бул эмненин артынан келип атат? Мына ошол тынчтыктын артынан келип атат. Ошол тынчтык болсо стабилдүүлүк болот, туруктуулук болот, экономикада, социалдык тарапта, бардык тараптан ошол жерде өнүгүү болот экен да. Мына ошондуктан баягы мекенге болгон сүйүү, ошол мекенге кызмат кылуу менен баягы бекемделет экен да. Андан кийин тынчтык дегенде, тынчтыктын мааниси баасы дагы өтө чоң да. Мисалы кечээки биздин кошуналар менен болгон эле бир коболоңдо канчалык тынчтыктын маани маңызын билип атабыз. Мына ошол токтоп бир азыр туруктуулук жолго түшкөнүбүз дагы, мамлекеттин өнүп өскөнү дагы уже билинип атат да, мындайча айтканда. Мына ошондуктан бул шариатта деле тынчтыктын баягы баасы аябай зор. Ага биз колдон келишинче баарыбыз баягы ушул мекенде жашаган ким болбосун, ошол жетекчиден баштап эң акыркы адамга чейин колдон келишинче ушул мамлекеттин туруктуулугун, бекемдигин, анын тынчтыгын сактоого салым кошуш керек. Эми ушул жерде мындай суроо пайда болот да. Мекендин тынчтыгына дагы бүлүк салгысы келгендер бар да. Ооба. Аларга биздин динибиз эмне дейт? Кандай кайрылат? Эми алардын алдын алуу үчүн эмне кылыш керек? Эми чындыгында мекен болгондон кийин ал жерде сөзсүз түрдө мамлекет болот. Анан мамлекеттин өзүнүн мыйзамы болот. Себеби адамдардын жашоосун жөнгө салган сөзсүз түрдө мыйзам керек да. Болбосо, мыйзам болбосо бул башаламандык болот. Башаламандык болот. Мына ошондон ошол мыйзамдын чегинде жашаганга аракет кылып, ошол мыйзамды бузбаганга аракет кылышыбыз керек. Азыр биз эми ушундай мыйзамдуу заманда жашап атабыз, ошол мыйзамды бузган өзү күнөө деп эсептелип кала берет. Ал эми мамлекеттин коопсуздугуна доо кетирген, бул чындыгында баягы мамлекеттүүлүк дегенде ага баягы туура эмес мамиле, чыккынчылык катары дагы каралган учурлар болот да. Кыянаттык болот. Мисалы, мамлекет дагы бул аманат да. Аманатка кыянат кылбаш керек. Алла Таала Куранда айтат: "Силер аманатты өз ээсине тапшыргыла. Силерге берилген аманатты толук аткаргыла." Мекен бул Кудайдын берген нематы, аманат болгондон кийин ошол нерсени сактаганга биз колдон келишинче аракет кылышыбыз керек.
негизинен ошол кээде баягы жанагындай тынчтыкты бузабыз деп калган адамдар болуп калат да. Ошондойлорго мисалы шариатта эмне деп акыл насаат айтат? Мисалы ошол мисалы дин бул насихат. Дин бул насихат дегенде пайгамбарыбыз айтат, баягы мусулмандарга кайрылып атат да, ла тахасаду дейт. Силер бири-биригерге ичтарлык кылбагыла. Бирөө бирөөгө ичтарлык кылышы мүмкүн. Анын ошол отурган ордун каалабашы мүмкүн. Башка болсун же мамлекетке бүлүк салышы мүмкүн. Ошондо атайын ошол мыйзамда каралган, мисалы уурулук кылган болсо анын өзүнүн жазасы бар деген сыяктуу. Же бирөөдүн акысына кол салган болсо, ал деле же мамлекетте фитна бүлүң салам деген болсо, анын дагы өзүнө жараша жазалары бар да. Мына ошонун негизинде, таризинде булар бардыгы баягы иш жүзүнө ашырылып кете берет. Жана аябай жакшы нерсени айттыңыз да, баягы азыр мамлекет баягы өнүгүүнүн жолуна түшүп кетип атпайбы? Анан эми жарандар ошого кандай салым кошуш керек мекендин өнүгүүсүнө? Ооба, жарандар эң биринчи ошол мыйзамдуулукту сакташ керек. Азыркы эми заман менен айтабыз да, ошол мыйзамдуулукту сактоодо эле баягы эле айланып келип адамдын өзүнүн ыйманына, анын намысына, анын тарбиясына, алган билимине, мамлекетке канчалык кошкон салымына жараша боло берет да. Ошондон баягы мамлекет бизде баягы кыргыз жараны деген дагы концепция кабыл алынбадыбы? Бул деле ошол концепция деле мисалы мамлекет тарабынан кабыл алынгандыгы, бул ошол мамлекеттеги баягы биз эми көп улуттуу мамлекетпиз да. Ошол жерде эң биринчи ынтымакты, анан беримдикти, тынчтыкты сактоо үчүн багытталган да. Ар бир адам өзүнүн иденттүүлүгүн билип, кыргыз жараны экенин билип, эми канча улут болбосун, бирок бардыгы бир Кыргызстан деген мамлекетте жарагандыктан, ошол туунун астында, ошол девиздин алдында баягы бири-бирине эч бир зыян бербестен чогуу бир ошол мамлекетти өнүктүрүп өстүрүүгө салым кошуусу деп эсептелинет да. Мусулман адам ушул жаатта жакшы эле ниет кылып койсо, кылган ишинин бардыгына Кудай Тааладан сооп бериле берет. Азыр мына биздин мекен сакчыларыбыз да бар да. Анан мекенге кызмат кылам деген дагы биздин муундар өскүлө атат да. Ошол мекенди коргоодо биздин шариятыбыз кандай бир соопторду берет, же болбосо кандай бир ийгиликтерди жаратса болот? Ооба, пайгамбарыбыздын аябай бир жакшы сөзү бар да. Бул хадисте келет. Пайгамбарыбыз айтат: "Айнани ла тамассухуман нар" дейт. Мындайча айтканда, эки көздү Алла Таала тозокко салбайт дейт. Биринчиси кайсы көз десе, айнун батат тахрусу фи сабилла. Мындайча айтканда, бир көз ошол мамлекеттин чек арасында мамлекеттин коопсуздугун, тынчтыгын сактап уктабаган көз дейт да. Бизде мисалы азыр учурда мисалы чек арада турган жоокерлерибиз бар. Андан башка дагы жоокерлерибиз бар. Бардыгы эле баягы максаты ошол жоокерлик кызматка баратканда мамлекетти коргойм деп кетип атат да. Мына ошолор максат кылынат. Экинчиси айнын мындайча айтканда Алла Тааланын улуулугун эстеп, жакшы иштерге даярдап койгон бейишин, жаман иштерге, күнөө иштерге даярдап койгон тозогун эстеп туруп, Алланы эстеп туруп жүрөк көзүнөн жаш тамып кеткен көздү дагы Алла Таала тозокко салбайт дейт да. Себеби ал адам жүрөгү жумшак адам, кулк мүнөзү жакшы адам, деги эле башка өзү ошентип ыйлап аткандан башка бирөөгө деги эле зыян бербеген адам. Мына ошондон ошондой жашап өткөргөндүктөн ушул эки нерсени баягы пайгамбарыбыз баса белгилеген да. Демек бул мекенди коргоо, мекен үчүн жашоо бул дагы шариятыбыздын эң негизги максаттарынан, милдеттеринен деп билинет да. Негизинен ана могу келечек биздин өсүп келаткан муундарга ушул эмне деп айтат элеңиз мекенди коргоо боюнча? Ооба, биринчи негизи бул мекенди коргоо боюнча негизги патриоттук тарбия бул үй бүлөдөн башталыш керек. Биз үй бүлөдөн ошондой нерсени үйрөтүшүбүз керек. Андан кийин мектептердеги программаларга мына ушул нерселер кириш керек. Мисалы биздин ата бабаларыбыздан калган каада салттарыбыз бар, үрп адатыбыз бар, мына сүйлөп аткан тилибиз бар дегендейчи. Мына ушулардын бардыгын биз жаш муунга окутушубуз керек. Мына биздин мамлекетте кыргыз мамлекетинин түптөгөндөр деп 5 бир немеге ыйгарылып атпайбы? Мисалы Ишаналы Арабаев жана башка немеге сыяктуу. Мына ошон биздин тарыхыбызды жаштар билиш керек да.
ошолор биздин мамлекетибизди түптөө жолунда репрессияга да дуушар болуп кетишти, жок болуп кетишти да. Кээ бирлеринин баягы жаткан жерде белгиси болуп калган. Андан башка канча кыргыздын мен деген атуулары, жарандары жок болуп кетти ошол жолдо. Мына ошого окшогон тарыхты биз окутушубуз керек да жаштарга. Бул мекен деген ыйык болот. Бул шарият жактан дагы, мыйзам жактан дагы бул ар бир баягы жарандын ошол мекенге болгон сүйүүсү бул милдеттүү экендигин, ошол үчүн кызмат кылуу, ага мисалы жакшылык кылбаса зыян бербесин деген таризде мына жаштарды бир жакшы баягы талим тарбия берип чоңойтуу бир ал бир ата эненин милдети да. Анан Жорой эже, мекендин өнүгүшүнө терс таасир берген көрүнүштөр бар да. Мисалы кээ бир багы өсүп келаткан муундар жанагынтип зыян нерселерди колдонуп өзүнүн ден соолуктарына жабыркатып, бул деле бир мекенге бир терс таасир тийгизген көрүнүш деп эсептейм да. Бул жаатта шарият эмне сунуштарды айтат? Кандай кылса болот? Ооба, ошондуктан шариятыбызда эң биринчи айтылат, адам өзүнүн акылын сакташ керек дейт. Бул негизги маселелер дейт да. Акылы дегенде мына ошол арак ичпеш керек, ал мас кылат. Мисалы баягы тыюу салынган заттарды колдонбош керек, жаман нерселерди колдонбош керек. Ошол эле нерсеге азыр акылды сактоого азыркы учурда телефондордон чыккан туура эмес оюндар чыгып атат. Баардык жаштардын неменин убактын алган, ошону кызыктырган, аң сезимин бузган, психологиясын, анын ой жүгүртүүсүн бузган. Мына ошол нерселердин баардыгы эле бул баягы келечек муунга таасирин тийгизе турган нерсе да. Кээде мына көчөдү көрсөң, биздин убакта башка нерселерди ойночу элек, азыркыларды такыр эле башка нерсе ойноп атат да. Ошого окшогон нерселерден сак болуш керек. Бул акылды сактоо болот. Андан кийин адам өзүнүн мал мүлкүн сакташ керек. Аны адалдан таап, адалдан иштетиш керек. Өзүнүн намысын сакташ керек, өзүнүн динин сакташ керек дегендей, мына ошол шариатта негизги сактай турган нерселер бар да. Мусулман адам мына ошолорго эле бекем болсо, ал адамдан мамлекетке такыр зыян болбойт да. Колдон келишинче ал пайда болсо болот. Мына ошондон бул баягы терс зыян бере турган нерселер боюнча бизде мыйзамдар дагы бар. Мына ошолор дагы адамдардын иш аракеттерин ошого барбаш үчүн жөнгө салып турат. Анан бүгүнкү күндө мисалы карасаңыз, кээ бирде баягы пендечилик кылып деп коебуз го. Пендечилик кылып, мисалы өзүбүздүн бир эле мекенибиз бар да. Ошо мекенибизге мисалы тазалыкты сактабай коебуз кээде. Ошол эле жеп аткан нерсебизди урнага челекке таштабай, көчөгө таштап койгон учурларыбыз болот. Ушул жаатта дагы таза биздин ислам динибиз тазалыкка үндөйт да. Анан негизи эле ушундай көрүнүш болуп калса, эмне деп айтат элеңиз ошол жарандарга? Эми негизи бул нерсе дагы ошол тарбияга да жараша болуп калышы мүмкүн. Эми баардык жарандар таштабайт, эми кээ бирлер бар да. Мына ошондон бизде ошол тазалык жагы, ага үндөө жагы Куранда, пайгамбардын сүннөттөрүндө да айтылат да. Баягы Алла Таала өзү аруу, таза зат, тазалыкты жакшы көрөт дейт да. Ошондон силер айлана чөйрөңөрдү тазалап жашагыла деген пайгамбарыбыздын сөзү бар. Баягы адамдар отура турган, чогулуп сүйлөшө турган жерлерге жаман нерсе таштабагыла деген пайгамбарыбыздын дагы баягы көрсөтмөлөрү бар да. Мына ошондон бул жаатта биз колдон келишинче бул эле дагы эле барып туруп баягы адамдын тарбиясына байланыштуу болуп калат. Мына ошондуктан биринчи үйдөн, андан кийин мектептен биз балдарга жакшы бир багыттарды беришибиз керек да. Бул мамлекет чындыгында кээ бир мамлекеттерге барсаң, эч бир таштанды таппайсың. Кээ бир мамлекетке барсаң, таштандын эле жери болуп калган да. Мына ошондуктан биз жаштайынан үйрөтүшүбүз керек да. Ошол таштандыны өз ордуна таштай турган, ар бир нерсени өз ордуна коюш керек да. Кээде бизде баягы зулумдук деген сөз бар да. Зулумдук деген сөздүн биринчи баягы анын шариаттык эмес, лексикалык маанисин алганда, зулумдук деген баягы бирөөгө зыян берүү да. Деген эмне десе, бир нерсени өз ордуна койбосоң, ошол зулумдук болуп калат экен. Бул лексикалык мааниси. Мисалы, ошол таштанды чакага, челекке барып ташташыбыз керек негизи. Аны жөн эле адамдардын жолуна таштап койгон болсок, демек мен зулумдук кылдым. Мамлекетке болгон ошол жерден өтө турган адамдарга зулумдук болуп калат экен. Себеби сен өз ордуна койгон жоксуң да ар бир нерсени. Ошондон биз ошол нерседен дагы эмне кылышыбыз керек? Сактанышыбыз керек. Баягынча бир анын моралдык жактан болсо дагы терс таасири бар экендигин сезишибиз керек да. Мисалы, ошол нерсени өзүбүз үйүбүзгө же коробузга таштаганды жакшы көрбөйбүз.
а бирок сыртка таштап кое беребиз да. Бул да туура эмес болуп калат. Ошондуктан баягы баардык нерсе башатына дегендей акырын тарбиядан айтуу менен негизи ошол жакшы адамдар, жаштар үйрөнгөн болсо, мындай нерсе көрүнүштөр болбой калат буюрса. Урматтуу Жорой ажы, биздин убактыбыз дагы зымырап өтүп кеткен экен. Чындыгында студиябызга келип убактыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, улуттук биринчи каналда Ыйман сабагы берүүсү программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн ушул мекенди сүйүү, анын кадырына жетүү, тынчтыктын маанилүүлүгү туурасында сөз кылдык. Биздин программаны ар жума сайын улуттук биринчи каналдан көрө аласыздар. Эфирде мен Максат Атабаев алып бардым. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.